Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. УТРК Ош телеканалы өз эфирин Дидар программасы менен улантат. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Программабызга кызыктуу сонун коноктор келген. Анда дароо эле тааныштырып баштасак, биздин бүгүнкү коногубуз ырчы, алып баруучу, деги эле сонун инсан Жеңишбек Айтиев. Ошондой эле дал ошол мырзанын шакирти Семетей Эргешев бүгүн биздин студиябыздын коногу болуп отурат. Куш келипсиздер. Кушуак болсун, чакырганыңызга үчүн чоң рахмат. Негизи алып баруучуларды, анан тамадаларды мына ушундай убакта чакырыш мен үчүн оор. Келеби, келбейби деп. Бирок сиздер убакытты бөлүп телеканалды, бизди, элди сыйлап келгениңиздер үчүн чоң рахмат айтам. Анткени чынында түнү бир убакка чейин иштеп, эрте менен эрте туруу бул алып баруучулар үчүн, тамадалар үчүн оор. Бирок ошого карабастан келип бердиңиздер. Аябай ыраазымын. Биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул шакирттерим экөөбүздү эфириңизге чакырып, конок. Дидар программасы бир айдан ашык чыкпады эле, мынакей алгачкылардан болуп сиздер келип бердиңиздер. Мен аябагандай ыраазымын. Демек, кызыктуу маек куруп бересиздер деген ойдомун. Негизги программа чай үстүндө десеңиздер да болот. Ээн эркен ага карындаш катары маектешебиз, ички сырларды айтышабыз. Демек, биз рамкадан чыгып да сүйлөй берсек болот. Биздин эмен стилдеби? Ошого мен алгачкы эле суроом Жеңиш мырза сизге болупсун. Негизи сиздин жериңизди дагы, элиңизди дагы билебиз каякта экениңизди. Бирок сөз түрдө дал ошол жактан баштабасак болбойт. Анткени биз ата журтубузду, ата тегибизди биринчи даңктабасак, биз эч ким эмеспиз. Өзүңүздүн ата энеңиз жөнүндө мына ата энеңиздин дуасы, батасы аркылуу бүгүнкү күндө элдин уулу болуп отурасыз. Ата энеңизди бир эфирден пайдаланып мактап кетсеңиз болот. Эфирден пайдаланып ыраазычылык айтып кетсеңиз болот. Негизи биринчи кандай ата эне чоңойттукен мына ушундай мырзаны. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу сүйүктүү Ош шаары, урматтуу УТРКнын жамааты, сиздерге рахмат. Биздин талантыбызды сыйлап, өнөрүбүздү өзгөчө көрүп чакырып, эртең менен конокко Дидар маегине чакырып отурасыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Мен Нокат районуна караштуу Кара Таш айылында туулган. 9 бир тууганбыз. Бирөөсүн эсине бердик. 8 биз. Кудайга шүгүр. Тилекке каршы мен ата энеме ыраазычылык билдирем. Куран окуп билдирем. Мен ата энем азыр бул деңден кош айтышкан. Апам 4-классымда, андан кийин 10 жылдан кийин атам өттү. Азыр биз өзүбүз ата энебиз, Кудайга шүгүр. Азыр биз буюрса ата эне болуп, балдарды тарбиялап аткан учурубуз. Негизи атаң өлсө өлсүн, атаңды жанындагы көргөндөр өлбөсүн дейт. Мына ошол себептен суроону бердим. Ата энеңизди тааныган билгендер, мына ушунун уулу эле, мына ушунун баласы эле, мына ушундай инсан болду деп бүгүнкү күндө сыймыктанып, теледен болсо дагы ыраазы болуп отурат. Апаңыз менен жүргөн күндөрүңүздү эстей аласызбы? Мен апам менен жүргөн күндөрүмдү жакшы элестете албайм. Себеби мен 4-класста элем. Өткөндө көп ооруп жүрдү. Ошондо да больницаларга баргандарым эсимде эле. Бирок жакшы эле эсимде, бирок кандай көбүрөөк мындай окуялар эсимде калбаптыр да. Бирок ошо мени көтөргөндөрү элестетем. Кошуналардын да бирдеке болгондо жанына ээрчип жүргөндөрүмдү элестетем, калганын элестете албайм. Сиз 9 бир туугандан канчанчысыз? Мен эң кичине, уулдардан эң кичинесимин. Кыздардан менен кийин карындашым бар, ал Жалал Абадка турмушка чыккан. Негизи сизди тааныгандардын айткандары боюнча, сиз ошол атаңыздын кийинки жубайы менен дагы жашагансыз, ошондойбу? Кийинчи атам үйлөнгөндөн кийин да жашаганбыз, ооба. Кандай Мен эмне болуп 6-класскача шаарда окугам, айылда окугам. 7-класста уже мына Гагарин шаарга келгенбиз да биз. Мен келгем, атам анда бул жакта эле. 11-класс ушактан бүткөн. Жакшы эле өгөй апам да, жакшы эле, ал эч эмеси жок эле. Кудайга шүгүр, балдарындай жакшы карачу эле. Азыр сонун мектептерге, школдорго кадимгидей эле бизди даярдап, окутуп
жакшы эле, мындай эч эмеси жок. Бир туугандар менен кандай? Негизи үй бүлөдө канча бир тууган болсо дагы, 11 тууган болсо дагы алардын бирөөсүнүн сөзүн угат экен да, ошол баягы чечүүчү ошол, ошондон сурап көрөлүчү, ошондон кеңеш алалычы депчи. Биздин аксакалыбыз чоң агам бар, Абдыкалил, Абдыжалил деп. Анан кийин Абдымалик деген аким бар. Ал Бишкекте турат. Сиз айтмакчы, ошол үйдө ошо чечет. Ошого кеңешебиз, биз кандай эме кылсак, ошол Бишкектеги акем менен сүйлөшүп, айылда аксакалдар акелердин акеңе чал деп ошол акем менен сүйлөшүп чечебиз. Жакшы, сон. Сиз эрке катары, сизди 9 жактан сындап, жакшы сөзүн айтып. Эң талпада калган мен да. Бирок кичинесимин. Албетте сыймыктанышса керек. Алар керек. келсе сүйүнөм, коюм союп тосуп алам, келгиле деп. Сонунга бир туугандар келгенде кандай айтат го, бир карында тебишкен, бир эмчек демишкен, бир туугандар бийик туткула бири-бириңди деп айтышат. Сонунда ол күн майрам да. Өзгөчө майрам, айтылгыс майрам, аны жеткирип да айта албайсың отургандан кийин бир туугандар. Сону. Негизи Жеңиш мырза жаш кезинде аябагандай шок болгон дешет да. Анан азыр убакыт өттүбү, Жеңиш мырза чындап эле жаш ортолоп калдыбы, бир аябагандай жакшы инсанга айланып, токто мына Семетеге окшогон уулдарды тарбиялап, анан кеңешин айтып, өзгөчө бир 100% өзгөрдү деп калат да. Анан ошол жаштык кезиңизди эстебейли, кандай жеңиш эле анда? Мен жаштык кезим кайсысын эстетесиң деп. Мен жаштык кезимде чын шок элем. Өтө шок элем. Кудайга шүгүр, баягы биринчи күн, экинчи күнгө тапшырат дегендей токтоолук берет экен Алла Таала буйруса. Биз да элүүгө чыгып атабыз дегендей шагирттерди эл катары ата бабасынан калган шартты шагирт өстүрүү деген жакшы сапаттар бар. Аларды дагы жараткан мага буйруган экен. Бүгүнкү күндө мындай Семетеге окшогон, азыркы күндө Аман, Эрнес, Эймаш, биздин балдар бүт азыр Кудайга шүгүр Орто Азияда кызмат кылып атат десем жаңылышпайм. Ош Азем борбору бул Орто Азияда кызмат кылып атат. Биздин учук Новосибир, Москваларда бар Азем борборунун филиалдары. Кудайга шүгүр. Ошондой жеңиш элем. Мурун баягы жигит болсоң шок бол, шок болбосоң дейт, лох бол дейт. Азыр эми шоктук токтоп, сонун буюрса. Кеңешиңизди айтып, семетейлерге. Жакшы шагирт кадырына жетет, жаман шагирт үйрөнүп алып качып кетет, эшек семирсе эсин төгөт дейт. Ошол үйрөнүп алып качып кеткендер да барбы? Жок, Кудайга шүгүр, менде андай болгон жок. Барды жакшы, бардыгы жакшы, мен ыраазымын. Мен умрага жөнөтүштү, мен неге нааразы болушум керек? Неге мен буларга дагы акыл насаат айтпашым керек? Кээ бирлер аксакал болдум деп өзүнүн арабасын тартып четке чыгып алат экен. Кой, эмне болсоңуз жок. Ал жерде эгерде туура айтып атасың, туура айтпай атасың, жаш балдар азыр акылдуу, элге болот өзүлөрү. Ким кантип сүйлөп атат, ким жасалма сүйлөп атат, ким калп эле группага жакшы көрүнөйүн деп атат. Жок. Болгонун айтсаң азыр балдар, билимдүү балдар көп. Бизде акылдуу, чыңыр, сонун кыргызга кызмат кылам деген да тамада. Бизде тамада десе эле бир назик балдарды элестетет көп. Бизде курч балдар көп. Азем борбордо. Чын. Ошо биздин балдар. Сонун шакирттериңиздин арасында чоң жолго аттангандар бар. Алардын маселене саясатка аттангандар бар. Жергиликтүү болбосо жергиликтүү жогорку кеңешке дагы аттангандар бар. Бул деген сонун бир эле тойдо эмес, мен жалпы элдин кызматын кылайын деген мырзалар өсүп атат. Бул деген шүгүрчүлүк. Семетей мырза дагы бир аз бизге кошулуп, жайланышып калды. Эми Семетей мырзадан сурасак, кандай ата болуп атат анан Жеңиш мырза? Бул агайдын азыркы учурундагы шагиртим эми. Экөөбүз ата баладай эле жүрөбүз. Кээде урушуп кетебиз. Бирок урушканды туура кабыл алам. Себеби эч бир устат баласыны, шагиртине жаман жолдо жүрүп кетсин, жаман болсун дебейт экен. Ошого агайдан мен бир эле алып баруучулук жакты эмес, бүт жактан тарбия алам да. Жашоодо, башка жактан, бүт жактан мен тарбия алганым бул азыр
агай болуп. Азыр 15 мүнөт кечикти. Жазып койдуңуз. Мен анан сизге айттым го. 15 мүнөт кечигип калат окшойбуз деп. Бул кечикти. Мен муну күттүм саат 10-до. Биз 20 мүнөттө жетебиз, 10 мүнөттө эфирге даярданабыз деп. Жакшы. Анан кандай болуп атат өзүңүздө? Жеке тойлорду алып барып калдыңызбы? Ооба, жеке тойлорду алып барам. Один чыгып калды. Жакшы. Эфирлерге чыгып, Ооба. азырынча бойдоксуз. Же үй бүлөңүз барбы? Экөө тең. Айта албайсызбы? Мен сизди кыздарга жарнама кылып коеюн деп атпаймынбы? Бул жигит азыр келинчеги менен бир аз таанышып жүрүшөт. Жакшы, кыздары, келинчеги деле жакшы. Сону эми Үй бүлөдө ар кандай кырдаал болот, Анан аны эми көтөрө билген, Кудайым жакшы көргөн инсандарга сыноону берет дейт. Демек көтөрө алат экенсиз, мына ушундай сыноо берип атат. Буюрса жакшы күндөр алдыда, келиме айтыптыр, же аккордеонумду сүй, же мени сүй дептир. Бирок чыгармачылыкты да таштай албайсызбы? Эми чыгармачылыкта не дейт, талант баары жөн жаткырбайт. Ошо да. Кимде талант болсо ал жөн жаткырбайт ал. Бул кесипти окуп аласың, өнөрдү Аллах берет да. Ошо да. Өнөр жаткырбайт. Бар бир күн жарат. Алтынай Нарбаева эжекем айткан. 45 жашымда чыктым деп. Ооба. Чынында кайсыл жумушту сүйбөйсүң, ошол жумуш менен кетесиң да. Мен дагы 3,5 жыл декретте отуруп, мен эфирге чыкпасам болбойт экен. Мен адамдар менен маектешпесем, мен болбойт экенмин деп сагынып чыккам. Буюрса сиздин келинчегиңиз да түшүнөт деген ойдомун. Албетте. Жакшы болот. Эми бир аз эл жөнүндө сүйлөшөлү, бир аз той жөнүндө сүйлөшөлү, Тамадалардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө жаштар десек болот. Анан мынакей сонун өсүп келатат. Биз отуруп алып сындап отура беребиз да тойго баргандачы, бирок ошончо элди башкаруу ар бир инсандын колунан келе бербейт, Жеңиш мырза. Анан азыр тойлор окшошуп кетти, өзгөртүш керек дейт, бирок өзгөртөлү десеңиздер эл кабыл албайт, Ушундай да кырдаалдар болуп атса керек. Тойдо жет атаңызды билесизби десем, мен апам бир эле жолу күйөөгө чыккан. Жет атанын маанисин билбей атат. Керек болсо азыр жаш келин, жаш кыздар бардыгы эмес. Кээ бирлери, комментарийде мөндүрдө жооп кетпесин. Кээ бирлери үйгө конок келсе шаурма заказ кылып атат. Биз аны өз көзүбүз менен көрүп анан айтып атабыз. Пицца заказ кылып атат. Кандай сиздер нукура кыргыз тамактарын унутуп баратасыздар да ошондо жаш келиндер туурабы? Унутуп баратасыздарбы? Олобо деген кандай тамак десе эч ким билбей туурабы? Биз азыртан баштарыбызга да тойлордо мен ошо кыргыз тамактарын жана башка жет ата жөнүндө бир аз суроолорду берип коюп атам. Анан иштегендер эски нерселер деп калышы мүмкүн. Ал бирок эски деген нерсе уже бол жаңы дагы билинбейт, эски экени деле билинбейт да. Ал ошол одноразовый жашоодо кете берет. Мен ошону айтайын дегеним да, маселен 300 адамдык тойду алып барып атсаңыз, бир адам сүйлөп атат, ошол адамдын сөзү туура деп кабыл алат да 300 адам. Сиздерди угуп отурат, отур десеңиздер отуруп атат, тур десеңиздер туруп атат. Демек сиздер даярдык менен эмнени сүйлөйм, мен сүйлөгөн сөз менен ошол келген адамдын 30% жакшы жагын алып кетсе, биздин коом өнүгөт да, биздин өлкөбүз жакшырат. Чынында. Мына ушул сиздер өлкөгө кошкон салымыңыздар болуп атпайбы? Тамадалардын арасында дагы аябагандай кемчиликтер кетиргендер бар, Жеңиш мырза. Ошолорду кантип тарбиялайсыздар? Мисалы үчүн кайсы кемчилиги? Маселен, белден ылдый, киндиктен ылдый сүйлөшөт. Кайсы жерде биздин чоң ата, чоң энелерибиз бар. Күлдүрөм деп ошол жерден кемчилик кетирип атышат да. Мындай болуп атат да, кээ бир тамадалар устатка жармашпаган тамада баары бир сиз айтмакчы, бир аз адепсиздирак болот. Мен өзүм чыкканмын деген оңой болот да, бирок өзү чыккандын ошондой болуп калат да. Ал кудулдарды туурашы мүмкүн, тамашоочуларды, тамашоочулар, кудулдар алар сахнага даярданып чыгат. Той менен сахнанын зрители башка. Тойго барганда эле адам концертке барат, бирок барганда психологически бирок зритель өзгөрөт да. Тойдо башка отурат, концертте башкача отурат. Анан концерт ошо сахнадагы көргөн юморлорду тойго айтып көрөт да кээ бири. Өтпөйт да. Өтпөйт, аерде тойдо өтпөйт. Кыйынмын деп да сүйлөп десең, сенен кыйындар отурат. Сен философ болуп көрүнбө, философтор отурат.
Sen matematik bolup, adabiyatçı, tarıkçı bolup görünbö. Senden kıyın tarıkçılar oturat ayerде. Sen kara sözün менен эле иреттеп ал, кимдин тоюнда жүрөсүң, конокторду кантип тейлейсиң. Мен мисалы үчүн физика илимдеринин докторун көргөм. Математика илимдеринин докторун көргөм. Медицина илимдеринин докторун көргөм. Турмуш илимдеринин докторун көргөнсүзбү? Жок. Ал жок, ал ар бир адам өзү докторлукка жетиш керек. Ар бир этапты басып өтүш керек. Депрессиясын депрессиядай, кайгысын кайгыдай, кубанычын кубанычтай, мамилесин мамиледей, ким кайсы доордо кетип атасың, эмне болуп атат. А биз ушуларды айтып балдарыбызга, жаштарга ушинтип айтайын десең, туура кабыл ала албай атат. Европанын булагынан суу ичебиз деп канализациясына түшүп калып атат. Ошон үчүн турмуш илимдеринин доктору бул адам өзү болуш керек. Ошого сиздер да салым кошушуңуздар керек, Эми аракет кылып атабыз, бирок биздики эми баягы элдин тойдогу кызматкери болгондуктан болушунча кыска аракет кылып атабыз. Буйртма алганда, маселен 28-inde менин тоюм бар, тоюм алып берип койчу, алып берип койчу деп бирөө чалса, сурайсыздарбы? Сен өзү кимсиң? Кандай той? Мен айтамыз. Бошпузбу? Сиз эртең мынчада бизге жолугабыз, сценарий отурабыз. Мен сөзсүз той элер менен башын, аягын сүйлөшүп албасам, о тойдо сен маалымат билбесең той алып бара албайсың да. О кимди каерде жүрөсүң анда? Эмне той ал? Сүннөт тойбу? Тугагын кээ бир тойлордо ата энеси эки бөлөк жашагандар болуп калат. Аларды кандай алып кирип кетиш керек билдирбей сонун. Баланын ата журту келип калат, бөлөк жашаса. Же кыздын ата журту келип калат. Сонун, эми үй бүлөңүз жөнүндө буралы, эми Жеңиш мырза балдарды кандай тарбиялап атат? Бүгүнкү замандын балдарын, Бүгүнкү заманда папа, мама деп калган балдарыбызды Жеңиш мырза элде тарбиялап аткан Жеңиш мырза үй бүлөнү кандай тарбиялап атат, Орус балдарбы же кыргыз балдарбы? Жеңиш мырза Кудайга шүгүр баягы балдары менен чогуу эле шагирттерин чогуу окутуп калганыма кээде шагирттериме кылган урушуп каттуу мына саат менен мындай балдарыма да айтып алып, мен үйдөмүн го деп алам. Анан чоң кызым айтат, ата сиз бүт тойго, концертке немеңиз үйрөнүп калыптыр. Саатым жок, саатым жок. Баштагыла саатым неге иш кылбайсың, 1 саат болду деп үйрөнүп калыпсыз деп күлөт да чоң кызым. Чарчап, деп ошондой болуп калат деп. Кудайга шүгүр 4 уулум, 4 кызым бар. Шүгүр. Ташип 1,5 миллион берет болуш керек дейм. Наоборот, Кудайга шүгүр, ошол Кыргызстан башкарып аткандарга Кудай иман ысап берсин. Жакшы эмелер кылып койду. Эми кыргыздын кыздары буйруса көбөйөт, буйруса кыргыздын кыздары көбүрөөк төрөйт. Балдарды кандай балдар тарбиялада ошол тарбиялада. Тилге кандай басым жасап атасыздар? Тилге эч кандай мама, папа деген жок. Кадимгидей эле. Кудайга шүгүр. Жеңиш кандай тарбия алып чоңойгон болсо, кээде уруш болуп, кээде тартип болуп, кээде шаңга бөлөнүп, тим эле жашоонун өзүнүн ошондой бар. Ошол эле окугула деген, жакшы окугула. Биздин эл караган бетибиз жер каратпагыла, силер жашсыңар. Азыркы сөздөргө, тарбияларга жакшы маани берип калгыла. Маани берсеңер өзүңөргө жакшы болот. Негизгиси элден бата алгыла, кызмат кыл. Атанын уулу дедирбей, жакшы уулу дедиргиле. Деген ушу эл катары эле аталы энебизден, эли журттан, кошу коңурлардан алган тарбияны биз да колдон келишинче берип атабыз. Бирок тарбия, чистый тарбия кандай болгон экенин билбейм мен. Колдон келишинче ошол. Мен мындай кылып атам, мындай дей албай атам. Бала нарагыдагы бала окуса окуйт экен, окубаса жок экен. Нарагыдан бала тил алса алат экен, о албаса албайт экен. Анан карап туруп, демек өзүң ушундай болгонсуң да кичинеңде деп өзүң отчет берип коесуң. Өзүң өңгөр, өзүңүн немең экен ол. Бүт сенин кандай болсоң балдарың деле ошондой болот экен. 8 баланын мүнөзү 8 башка. Ага 8 башка мамиле кылыш керек, Охо, 5-синчисинде чарчайсың да. Нарагына талп неме болуп кетесиң алке. Неме өтүп кыргызга жанана деп өтүп кетесиң. 6-сыга чейин нормально. Жакшы. Бирок сиздей жаш мырзанын, жаш атанын ушундай
8 баланы тарбиялап атканым болду. Чоң кубаныч негизи. Шүгүр. Чоңуңуз канча болду ошондо? Кызым 1-курс. Буюрса кайната болоюн деп калсыз да. Буюрса, мен кызымды азыр, сен кызым азыр мага сен бешикте эле кызсың. Элестете албайсыз. Элестете албайм. Билбейм, ошондой болот экен да. Кыз тойлорду узатып атып, аталар кете ыйлай берет го. Микрофонду мындай мыжыгып жүргүм келет да. Кичинеңиз канча болду? Кичинем Акжурат деген кызым бар, 3-кө чыкты. Фемеле тикенек. Андан соң Алякбар деп. Алякбар балам атына Сооронбай Шарипович коюп берген. Сооронбай Шариповичтин жанында элем. Алякбар деп коюп берген. Өмүр узун болсун. Өзү бала саксызбы кандай? Ооба, эми балдарын жакшы көрөм. Мен өзүм кичинемде баякыдай айтпадымбы? Ападан эрте калып, балдага менин балдарым дагы кээде өзүм коркуп кетем, көзүм өтүп кетсе мендей болуп өсүп калабы, кандай болот, кимдин колун карап калат деп эме кылып калам. Бирок Аллахтан, Аллахым бар, пайгамбарым бар. Ушу жашоонун нугу менен кете берет деп өзүм ойлойм. Эми сизди көрүп жаткан мына Семетей мырзага окшогон биздин теле көрүүчүлөргө, анан шакирттериңизге дагы күмүш сырга болсун негизи эле. Келинчегиңизге кандай мамиле кыласыз, кандай жолдошсуз? Келинчегиме кадимкидей эле жолдош катары эле мамиле кылам. Эл катары дебеңиз, эми эл ар кандай мамиле кылат да. Сиз өзүңүз кандай мамиле кыласыз? Мисалы үчүн кандай мамиле кылыш керек? Мен билбейм да, ошо кандай мамиле кылат? Үйгө барсам тамагы даяр болсо рахмат деймин. Казан аяк кагышат, кээде айтышып кетесиң, кээде урушуп кетесиң. Ал ачык эле сөз. Белек берген жолдошторсузбу? Белек берем. Мисалы үчүн кечээ туулган күндө белек бердим. Шакек алып бердим, гүл алып бердим, сүйүндү, балдардын атасы деп. Аялдардын жакшы белек алып берсең эле жакшысың. Байдылда Сарногоев не деген? Аялдар үйдүн баркы экен. Не дейт? Акылдан бир аз тайкы экен. Бала эле төрөп бербесе, булар бал талап салчу калк экен. Бул мен жазган эмесмин да. Муну ким жазган? Байдылда Сарногоев. Значит, бирдеке бар. Чотто утечка бар деп. Бул эми тамаша сөз болду. Тамаша, эми тамашалашып. Аялдарыбыз чынында мырзалар тарабынан баркталып, бааланып аткан үчүн бүгүнкү күндө өлкөбүз өнүгүп атат, Мырзаларды деле аялдар ар теке кылып ырга саласыңар, ырсаптарына саласыңар. Сен эркектер не дейт? Эмеден айырмаңар жок, маймылдан айырмаңар жок десе эле байкуштар деп күлүп коюп жүрөбүз да. Анан ошо бал талап салчуга десе, билбейм, агайлар деле тамашалап жазгандар. Эми сиз тамаша айтсаңыз, бирок кыргыздын аялындай сабырдуу, кыргыздын аялындай туруктуу, кыргыздын аялдарындай мындай сүрдүү аялдар жок. Кыргыз башкача кыргыз да бул. Жандырым учуп кетем азыр. Кыргыз болуш кыйын. Кыргыз болуш кыйын. Башка булут кыргыз боло албайт. Олар 15 мүнөттө давлениеси көтөрүп өлүп калат. Се олар кеч. Кыргыздар саатына деле барбай кое берет, бирок барат да, сүрдүү барат да кыргыз. Барбыр, Бар барат, булдозер менен барат да. Бир жерге барса чындыкты айтат да. Чындык үчүн чыркыра берген кыргыз да бул. Жеңиш мырза, башыңыздан жакшылык да өттү, жамандык да өттү. Анан чынында ошол учурда сиздин жаныңызда жүргөн дос болобу, кандай болот? Эленет да, эленекен да, негизи эле адамда. Анан достордон эленгендер болдубу? Мен досторум эч элгеке салбадым. Досту бул Аллахтын аты менен болот экен. Эгерде дос күткүң келсе дейт, Кудай бар, жетиштүү дейт. Эгерде сага бакыт керек болсо, дин бердим, бул жетиштүү дейт. Алла Таалам айтат. Эгерде бактылуу болгуң келсе, дин, бактылуулук динде. Эгерде бай болгуң келсе, кадыр, канаат, сабырды бердим, жетиштүү дейт. Эгерде сага чындык керек болсо, өлүм жетиштүү дейт. Эгерде шунун баардыгы сага жетишпесе, сага тозок эле жетиштүү дейт. Ошон үчүн досту дос болуш оңой, дос күтүш өтө кыйын. Достун жакшылык жамандыгында. Менин досторум алхамдулилля, шүгүр, бардык досторум жакшы. Мени жакшы көрүшөт. Мен аларды жакшы көрөм. Классташ досторум, алтын досторум бар. Шаардык, айылдык классташ досторум. Менин шагирттерим тикеден тик турду ошол күндөрү.
Мен даже ресторанда каяп Кур'ан окутабыз го. Мен аларды даже билбейм канча сом болгонун, чын. Менин шагирттерим ушул Аман, Баяман Бобулов, ушул Эрнис, Имаш, Улан, Мелис, дегеле мен бүт Давлес деген бүт Аземдеги шагирттерим бар, Молдахмат. Булар мен оор күнүмдө, булар өтө чоң турду. Булар мени умурага жөнөтүштү. Булар мени бу жашоодо көзүм ачты. Булар мени кайсы жерге барсам төрдүн ордун берди. Шагирттерим барган жеримде батаңызды бериң деп. Мен шагирттерим ыраазымын. Мен урушуп койгон жерлерим бар, бирок кичине тогуп койсо, мен айттым го, жөн эле аксакалдар окшоп, болду, мен карыдым деп четке тура албай койдум. Жок. Мына жерде жакшылык эмелеринде, жамандык эмелеринде туура эмес сөздөрүндө ачыгын айтып, бир аз болсо дагы тартип болот, тарбия болот. Кудайга шүгүр, эч кимиси каяш айтпады. Мен досторум бардыгына арызмын ошол күндөрдө. Болот Дыйканбаев ошол түнү менен жетип келген. Бирок мен бир нерсе айтайынбы сизге? Ошол эфирден пайдаланып, ошол адамдар угуп атса керек. Мен бул дүйнөдө түркүк болбойм да. Мен ошолорду кечиргенмин. Аллахтын ыраазылыгы үчүн мен ошолорду кечиргенмин да. Кечирген, бирок бетимен чыккан болсо мен аны мен калп положуна учурашып, мен сиздерди кечирип койгонмун дейм. Мен айта алам аны. Себеби мен Аллах үчүн айта алам аны. Ошо бүт шагирт досторума, тууган урук, бүт баарына ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күндө кошуна эмессиздер, Сиз чыгып кеттиңиз, бүгүн кетти жок, мен ошол бирок жерден. көп жылдар бою чогуу жашадыңыздар окшойт. Эми ошондой түшүнүктөр ошондой. Адам баласы Алла Таалам рызкыны бере берет, машина, үйлөрдү бере берет, ыйман бербесе кыйын. Ыйман бербесе кыйын. Ол бир күндө бир калма айтпаган адамдар бар. Бир күндө зикир айтпаган адамдар бар. Шүгүр айтпаган адамдар, бир адам жакшылык кылса ошого ыраазычылыкты чын дүйнөсү менен билдире албаган текебер адамдар бар. Алар бул дүйнөнү биринчи орунга койгондор. Алар үй, машиналарды, кийимдерди биринчи орунга койгондор. Ооба, коюп сонун жүрүш керек. Но адамгерчилигин унутуп койгондор бар. Адам экенине жооп бере албагандар бар. Ол обед кылат, кийинет болду. Бирок адам экенине жооп бере албайт ол. Ошондой адамдар бар. Кечиримдүү болгонуңуз кандай жакшы. Себеби Алла кечирип аткандай биз бир пендебиз да. Ошон үчүн. Ооба, Аллах кечирип атканда биз кимбиз? Биз эчтеке эмеспиз. Ошондо бийик тутуп алып атышпайбы өзүнүн акылына? Акылыңарга таянбагыла дейт. Акылыңды тайыта коет, өзүң бомуш болуп жатып калганын билбей каласың. Акылдарыңарга таягын багыла деп көп айтат да. Сонун. Эми биз Семетей мырзаны ырдаталы дедик элек да. Анан жакшы иштебей да калыптыр аккордеон. Бунун кыягы иштебейт. Жакшы бир кенен эфирде ырдаталы анда, Буюрса, мырза. Азыр эми сиздерге кыягыбыз- ийгилик каалайм. Чынында рахмат айтам. Тойлор боло берсин, элдин кызматында жүрө бериңиздер. Чет өлкөдө жүрөсүздарбы, кайсы гана өлкө болсун, кыргызды даңктап, баалап, анын сөзүн, тилин кадырлап, барктап жүрө бериңиздер. Чында биздин тилибиз менен улуубуз, Кыргыз деген биздин атыбыз менен биз барктыбыз, ар дайым ушундай болуп жүрө берели. Жеңиш Шаке. Рахмат сизге, Өзүңүзгө рахмат. бар болуңуз, кызматташабыз, буюрса. Мына ушундай сонун маектен соң биз программабызды жыйынтыктайбыз. Дагы бир сонун инсандар менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар дейм. Кызматыңыздарда Феруза Ашымбаева, ал эми камера сыртында Азамат Кубатбек уулу сиздер үчүн кызмат кылдык. Аман болуңуздар.